Саламатсыздарбы? Мен азыр Алайдамын. Тагыраагы Гүлчү айылында турам. Бул ушул жак Гүлчү айылынын центри болот. Мен сиздерге азыр эмнени көрсөтөйүн деп турам. Ушул Гүлчү айылынын өкмөтү, Гүлчү айылында деги эле жетекчилердин бир иштеген иши кандай болот деп ошол нерсени сиздерге көрсөтөйүн деп турам. Могул ушул канал арык эмки өдөсүн караңыздар. Бул канчадан бери кыйладан бери тазаланбай турган мындай эле көрүнөт да. Буга тиешелүү бир мамлекетте иштеген органдар карайбы, тиешелүү адистер барбы, жокпу? Караңыздар, өт мусорго толуп кеткен. Жолдор, тротуар жок ушундай. Мынакей, жак ушундай. Муну ким карайт? Кайсы ушуга дайындалган атайын кызматкерлер бар да тура. Олар эмнени карап атат, каякта карап атат. Мен бул азыр айтсам бир эле тарабы. Калган канча тарабы бар. Бул караңыздар, ушу кетпей да калган да. Аркы мусорлар толгондон кетпей да калган. Муну эмнеге тазалабайт? Ол жерди караңыздар. Эң кызыгы ушундай келип атат эле, ушундай жактырбай келип атат эле. Ол жерге эмнеге ушул мындай бардер коюп койгон түшүнүксүз да. Бул жерде ушул 5 айдан бери корууш иштери бүтпөй жаткан. Эме эле? Ушундай. Бул жак ошол 5 айдан бери коруушу бүтпөй жатат ушинтип. Эмнесин, каякта, ким карап атат, муну түшүнүксүз. Монтип адам баскан жолдорго малдар деле чыгып кетет ушинтипчи. Орой сөз айткандачы. Эми ошол эле мындай түз эле жакшынакай тротуардын үстүнө келип атсаңыздар эле, мындай бир тосмолор бар да. Бул тосмолордо монтип адамдар айланып өтүп түшүнүп жүрүшөт. Муну неге тосуп коюшкан? Же бул жака кеткенге болбойбу? Түшүнүксүз да. Мынакей. Бул ушул Гүлчү айылы. Гүлчү айылынын айыл өкмөтүнүн деңгээли, иштеген деңгээли ушул. Өзүңүздөр көргөндөй. Мынакей, ал сиздерге мен ушул салынып аткан тротуардын экинчи тарабын көрсөтөйүн. Бул ушул экинчи тарабы. Бул жакта эле акыбал ошол. Эчтеме жок. Андай машиналардын жүргөн акыбалы. Эми буга ким жооп берет? Ким көзөмөлдөйт? Аны сен мынакей, бул жакта ушул жадагасы арык дагы жок да. Арыктар ушун чөп басып кеткен, мусорго толуп кеткен ушинтипчи.